Тағы бір жолы. Бүгін біз екінші сабағымызды баштадық. Бүгін біз ушул программа телевизде браузерге чыгарып алабыз. Биз кечээ бул жерден live серверди көчүрүп алдык. Live сервер. Так, мондай live серверди көчө орнотуп алдык. Эми ушул биз live серверден азыр жазган коддорубузду көрөбүз. Бул live серверден эмне артыкчылыктары бар. Так, мен программа коддор менен тегтер менен бирше тааныштыра кетем сиздерди. Антан биринчи ушул могу индекс HTML-ден өзүн ачып алабыз. Бул индекс HTML негизинен сайтта эң главный ролду аткарат. Андан кийинки дагы өзүбүз каалаган, мисалы, индекс деп атат, ошонун бул жагына өзүбүз каалаган атты жазсак болот. Мисалы, бул жерге new file или бул жерден бул плюс басып, бул жерге жөн эле .html деп дагы айтсак болот. Бул жак уже кете берет. Бирок негизинен бул азыр биз индекс HTML-да иштейбиз. Буларды биз кийинчерээк көрүп чыгабыз. Бул болгон сиздерге кошумча. Так, бул жерден бизде порт, бул жерде go live дегенде бассак болот автоматтык түрдө. Бул жерде же болбосо бул индекс HTML-дин өзүн мышкабызда оң жагын басып, бул жерде open wide live serverди басып алабыз. Азыр бизге браузерибизге чыгарып берет. Ушул браузерибизден чогуу көрөбүз. Так, мондоп чыгарып берди. Муну азыр биз артыкчылыктарын көрөбүз. Эми муну биз бул жакка алып экөөнү бириктирип алабыз. Экөөнү бириктирип алдым. Муну мен жакыныраак кылып алыш үчүн мен Ctrl+B басам, чтобы мага кодуну мында алып көрсөтүп берет. Так, мисалы мен эми бул жерге бир текстти жазып туруп эле, бул жерге мен Ctrl+S де бассам, автоматтык түрдө негизинен бул жака жазып, кийин муну обновить эткенден кийин гана көрсөтөт. Бул live сервердин жакшы жери, бул жака сиз жазган кодуңуз бул жака автоматтык түрдө чыгат. Мисалы, бүгүн биздин сабагыбыз. Ctrl+S сохранить эттим, или жаңы окуп аткандар болсо бул жактан бул жерден деле сохранить этсеңер болот. Бул жерде save, неке Ctrl+S болгону сизге горячий клавиша деп коет. Ctrl+S түрдө чыгарып берет. Бул бизге эмнеге керек? Бизге кийинчерээк биз ар бир жазган кодубузду бул жака обновить этип эле, бул жактан сохранить этип, бул жактан результатын көрө беребиз. Эми биз бул жерде doctype HTML дейт. Бул doctype HTML негизинен мурда башкача болчу. Бул азыр уже HTML5 мындай жатканда кыргызча айтып жатканда мурдагы эски өзүнүн коду болчу эле. Ал уже бизге жаңысын окуп жатабыз. Ал аябай эле эски болгондуктан ал бул жерге могу doctype HTML-дын ордуна 2-3 нерсе турчу. Бул doctype HTML-дын турган себеби бул жакта автоматтык түрдө браузерге ушул баракча HTML тилинде мындай жатканда doctype документ сыяктуу кылып бул жака окутуп берчү элек. Эми бул жерде азыр бул жерде кодубузду дагы көрсөтүп болот, неке. Бул жерде doctype HTML буларга майнер бербейбиз, буларды дагы кийинчерээк түшүндүрүп берем. Негизинен эми бул жерге көңүл бурабыз. Бул жерде негизи HTML ачылган код бул жерге сөзсүз түрдө жабылат экен. Бул тегтер менен биз ар бири менен дагы түшүнүп ар бирине басым жасап кетебиз. Болгону сиздер азыртадан бул коркпой эле койсоңор болот. Бул аябай эле жеңил. Бара мындай ар бир коддун бири-бири менен улап өзүңүздөр түшүнүп кетесиздер. Булар азыр болуп атышы мүмкүн да. Мисалы, бул жерге мындай. Мисалы, мен HTML деп мисалы бир тег ачтымбы? Бул тег ачылган тегдин сөзсүз түрдө мындай жабыла турган тег болуш керек. Мисалы, бул жерде бул жабылып атканда сөзсүз түрдө бул слэш менен болот. Неке, слэш деп коет. Бул жака слэш менен сөзсүз түрдө жабылган. Эми ошонун ичине кодуңузду жазып кете бересиз. Бирок бизде азыр бул жерде главный HTML жазылды. Бул жерде HTML жабылып атат. Ачылды и жабылып атат. Андан анын ичиндегилерден бар. Бул head бар. Head ачылды и бул жерде жабылды. Body деле ошондой. Эгерде биз body'бизде HTML-биздин алдын алып келе турган болсок, бул уже болбой калат. Мындай жатканда бул жактан браузерибизден ошибка берип калат. Ошондуктан ушул бойдон калыш керек. Эми бул HTML, бул launch, бул эмне? Бул жерге n деп атат, бул эми
бул жака браузерибизге, бирок биз бул жерге ру или кыргызча күйөө күйөө кыла турганбыз, бул жака кыргыз тилинде. Бирок булар менен бул ланчтын пока что бизге кереги жок. Биз кийин өзүнүн убагы келет, ошондо үйрөнөбүз. Себеби муну бир сыйра билип деле койсок болот. Пока что бул биз HTML бул жагын өзүн өчүрүп алабыз. Эми андан кийинки бул head. Бул head эмне кызматты аткарат? Бул head ачылды, и бул жака жабылды. Бул head бул биздин браузерибизге или Google'убузга или башка мындай айтканда браузерибизге бул биз ушул head чыгарып берет. Сөзсүз түрдө ушунун ичинде болот экен. Мындайча айтканда адам менен салыштырсак болот. Азыр силерге бир нерсени салыштырып берейин. Менде азыр бул жактан мышканы. Так. Мисалы бир адам деп коелу. Так, мен азыр чыкмалык немени алып алайын. Так, где-то у меня карандаш. Так, карандаш нету. Бир адам деп коелу. Бул жерге адамдын башы ошол head деп элестетесиздер. Мынеке head адамдын башы. Андан кийин адамдын бул жана колу, буту, башка мүчөлөр бул body деп элестетебиз. Мындайча айтканда бул head башы, бул бет адамдын мындайча айтканда телосы экен. Ушул болгон ушул эки эле код бизде основной коддор болуп эсептелет. Булар менен мен дагы азыр силерге сүрөттөрдү дагы жиберип коем. Бул видеону көрүп бүткөнүңүздөрдөн кийин. Эми бул жерде meta charset бар. Буга деле токтолобуз. Андан кийин бул meta name viewport. Буга деле биз токтолуп кетебиз. Бул meta viewport булар негизи өзү автоматтык түрдө чыгарып берди. Бул адаптивный жанагы телефондо дагы бирдей көрсөтөт, и компьютерде дагы бирдей көрсөтөт. Мисалы менен бул азыр бизге кыйын болбой жаткан жери биз шаблон менен эле кыла алдык. Бул жерге болгон илеп белги уже чыкты. Автоматтык түрдө tab'ти бассак, автоматтык түрдө мындай кылып чыгарып берди. Мындайча айтканда бул уже готовый шаблон. Эми биз булар менен ар бири менен дагы келишип чыгарабыз. Сиздерге азыр мен кошумча тапшырма дагы берем. Андан кийинки бул body'нин ичине биз башка кийинки коддорду жазып чыгабыз. Эми бүгүн биз өтө турган дагы бир кодубуз бул h менен өтөлү. Мисалы мен бул жерге h1 жерге бүгүнкү сабак деле сабак деп сохранить эттим. Автоматтык түрдө бул жака чыгарып берди. Бул эмнеге бул автоматтык түрдө өзүнчө тек чоң болуп калды? Себеби бул h1. Бул жака биз дагы толтурган тектерди жазып кетебиз. Кийинки тегибиз бул мен алып туруп Ctrl+C кылсаңыз көтөрүлөт, же болбосо мышкаңызды оң жагына басып бул жерге копия кылабыз. Копия кылып алдык. Эми бул жерде h2 h3 h4 дан алдыма дагы негизи 6 тег бар. Так, h5 бул жагы да ачылган код, и бул жагы жабылган код, Так, h6 и h6. Сразу Ctrl+S автоматтык түрдө бул жака чыгарып берди. Бүгүнкү сабак деген h1 менен жазылып турган бул тегибиз, бул өзү негизи текстибизди автоматтык түрдө чоңойтуп берет экен. Андан кийинки бул h1 уже кийинки текстибиз, мындайча айтканда акырындык менен чоңоюп кете берет экен. Негизинен биз ушул тегтерди, ушул h1, h2, h3лерди көп колдонобуз. Биз кийинки сабактарыбызда дагы, алдыңкы келе турган сабактарыбызда ушуларды көп колдонобуз. Ошондуктан ушул нерсени жаттап алсаңыздар болот. Жаттап мага жиберип коюңуздар. Бул h1, h2 болгон бул тамгаларды автоматтык түрдө мындайча айтканда кичинертип берет экен. Бул жерге мен h6 менен жазылган текстим бул автоматтык түрдө бул жака кичинекей болуп чыккан. Мисалы бул жерге сиздер өзүңүздөр деле практика кылып көрсөңүздөр болот. h6 бул жерге бүгүн кандайдыр бир Кыргызстанда бүгүн аба айы жакшы деп коелу. Жакшы деп туруп сохранить эттим. Ctrl+S. Бул жагы уже автоматтык түрдө чыгарып берди. Кыргызстанда бүгүнкү аба бул жерге бизге кичинекей шрифтте чыгарып берди. Эгерде биз ушуну эле автоматтык түрдө бул жерден биз h2 кылып кое турганбызсок, бул жерден h2 алып туруп сохранить этип көрөбүз. Сохранить этим. Ctrl+S. Кыргызстанда бүгүнкү аба ырайы жакшы болгон. Бул жерге шрифтти өзүн автоматтык түрдө чоңойтуп берет экен. Менин видеом өтө узак болуп кетип атат. Ошондон сабагыбызды аяктадым.
Мен азыр сүрөттөр менен булардын ар бирине кыргыз тилинде түшүндүрүп берем. Текст сүрөттөр менен силерге жиберип коем. Ошону ушул H1 6 чейин жазып, бул жерге сиздер бирден эмес, 10дон